Ассаламу алейкум. Дәүр жолу барыңыздарға қуаныштуу салам айтабыз. Алато спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Токио шаарында өтүп жаткан 32-чи жайкы Олимпиада оюндарында жаңы гана грек-рим күрөшү боюнча 77 кг салмак бөлүгүндө жарым финалдык күрөш жыйынтыкталды. Анда кыргыз балбаны Акжол Махмудов күчтүү делинген армениялык Карапет Чалянга каршы туш келди. Жана Карапет Чалян албетте бул беттеште башкы фавориттердин бири болчу. Бирок Акжол Махмудов кыргыздын рухун көрсөтүп, бул сапар атаандашын 6-2 эсебинде жеңип, финалды көздөй жолдомо алды. Акжол Махмудов кыргыз спортунун тарыхында тагыраагы эгемендүүлүктү алган жылдардан бери экинчи ирет Олимпиада оюндарынын финалына чыгууда. Албетте куттуктайбыз жана эртең Тамаш Ленс менен боло турган беттеште ийгилик каалап, Акжол Махмудовдон тарыхый алтын медалды күтүп калабыз. Мына ушундай урматтуу мекендештер, барыңыздарга сүйүнүчтүү жаңылыкты Алато спорт YouTube каналыбызга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар. Бүткүл дүйнө жүзү Акжол Махмудовго азыр таң калып турган маалы, себеби анын күрөшү жөн эле күрөш эмес. Көрдүңүздөр да. Өтө кооз ыкмалар менен атаандаштарын жеңип чыкты. Буюрса баары жакшы, Акжол али дагы да болсо кыргыз элин кубанта берет деген ишеним чоң.